чагымчыл бөрү. Бул окуянын чын төгүнүн эч ким билбейт. Анткен менен күндөрдүн бир күнүндө жырткычтардын падышасы Жолборс ноокастап калат. Чүчкүрүп бышкырып сасык тумоо тийиптир. Дарт жанын анчалык кыйнабаса да, маанайы чөгүп кабагы салыңкы. Жырткычтар коркконунан падышага көрүнүп коюш үчүн кезекке туруп, ден соолугун сурап, эртерээк сакайып кетишин тилешти. Келбегенден жалгыз гана түлкү калды. Куу түлкүнүн келбегенин Жолборс билмек деле эмес. Түлкүнүн баш ийбегенине ичи күйүп, падышага кошоматтанган карышкыр: "О, өкүмдар, бардык жырткычтар өзүңө кулдук уруп, кол кошуруп келишти. Чүчкүрүп эле калсаң бардыгы жетип келип, ден соолук тилешет. Мунун бардыгы өзүңө берилгендик деп эсептейм." Бирок түлкүнүн үнү чыкпайт, өзү да көрүнбөйт, деди кулагына шыбырап. Жолборстун жини кайнап, түлкүнү таап келгиле деп буйрук берди. Түлкүнү таап падышага алып келатышканда карышкырдын табалап турган кебетесин көрүп, жел кайдан согуп атканын түлкү дароо түшүндү. "Эй, айбан!" деп кыйкырды Жолборс түлкүнү көргөндө. "Жырткычтардын бардыгы ал жайымды сурап келишти. Сен кайда жүрөсүң ия? Эмне, падышанын ден соолугу сага кереги жокпу?" "Бир ачууңузду мага бериңиз, өкүмдарым", деди түлкү жай сүйлөп. "Сиз мен жөнүндө антип ойлобоңуз. Сиздин кеселдеп калганыңызды угаар менен дары издеп кеткем." Ошондой де", деди Жолборс күбүрөп. "Анан таптыңбы?" "Таппаганда таптым. Бир үкү табып айтты. Падышаңарга биздин урматтуу карышкырдын арткы шыйрагынын таманынан ашкан дары болбойт" деп. Карышкыр падышага канчалык берилгени ушундан билинет. Түлкү карышкырды алдыртан карап койду. "Эй, кыйдайбан", деди Жолборс түлкүгө. "Эгер ал жардам бербесе, тирүү калам деп ойлобо." Жолборстун кесели жөнөкөй эле сасык тумоо экенин түшүнүп турган түлкү падышанын каарынан корккон жок. Бир топ күндөн кийин түлкү токойду аралап келатса, алдынан 3 футтаган карышкыр чыгат. Түлкү: "Досум, эч убакта көктү карап түкүрбө. Ал кайтып келип башыңа тиет. Ушуну унутпай жүргүн", деп куйругун булактатып, ой соңдогон бойдон басып кетти.